Биринчи микрофон процедуралык маселе. Рахмат, Айда Камчыбековна. Сиз азыркы Талант Мамытовдун сунушу менен менин добушумду жокко чыгарып койдуңар да. Менин добушумду мен гана жокко чыгара алам. Агантилер жокко чыгарасыңар. Биз токтомду жокко чыгарганбыз. А бирок добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгара албайбыз да. Кантип чыгарып койдуңар? Мына менин колумда 2018 жылдын 11 апрелинде Жогорку Кеңеште Байкоочулар Кеңешинин 5 талапкери болгон стенограмма турат. Дастан Артисбеков Жумабеков алып барган экен, Токторов Алмаз Сатиндиевич алып барган. Ошондо туура ушундай эле жол менен добуш берилген. Анда бурукулардын баарын жокко чыгарыш керек болот, анда нолардын баары легитимсиз да. Азыр кандай болуп калат анда? Мына караңыз. Стенограмма Жогорку Кеңеш Дастан Жумабеков коюп атат. Ар бирине бирден добуш берилген. Эң көп добуш алган Алгожоев Тимур өткөн. Анда бурукулар шайлоолор кандай болгон? Андалардын баардыгы мыйзамсыз болот. Анда булардын баары легитимсиз да. Силер кайта ушул жолго алып келбедиңер. Азыр Садык Шер туура айткан. Мусаевка гана добуш беришибиз керек болчу, калгандары калыш керек болчу. Бул болбойт. Бул болбойт. Мына регламент эң бузат азыр. Эртеден бери регламент дейсиңер. Эй, жана колу чыккан баланын бат-бат колу чыкса ойнок деп коет. Биздин регламент ошондой ойнок. Кааласаң мындай кылат, кааласаң мындай кылат. Анан регламентке такап алгыла. Регламентти биз өмүр бою бузуп келе атпайыкпы? Өкмөттүн курамын бекиткенде, өкмөттүн программасын бекиткенде, өкмөттү отставкага кетиргенде регламенттер бузулган жок беле? Бузулмак түгүл түп орду менен бузганбыз. 31 декабрда чыгарган кезек сессияга канча жол чак келип оттук. Анан кийин эми бүгүн эле регламент мындай экен, регламент тигиндей экен деп. Койгула регламентти. 6 жол авария болгон машинада болуп калган биздин регламент. Анан такап эле мындай экен деп. Анда мурдагы Байкоочулар Кеңешин шайлаган чечимдердин баардыгы жокко чыгат. Азыр сиз буну жокко чыгарсаңыз, мына ушундай коллапс пайда болуп калды. Карап көрүңүз. Это бул менин актым эмес, бул Жогорку Кеңештин фактысы.